Ошондуктан азыр көптөгөн адамдардын арасында ушундай туура эмес нерсе пайда болуп калды. Бул чыныгы баатыр ким десе эле, ал бийликти ачык айкын сындаган, коркпогон, түрмөдөн коркпогон, мындан коркпогон, чындыкты бетке айткан киши деп коет. Болбосо ал бетке айткан жок, ал алыстан туруп айтып атат. Ушактап атат интернет блоктарында. Ал чыныгы баатырлык эмес, чыныгы мусулмандын сыпаты эмес. Чыныгы мусулмандын сыпаты мына жогоруда айтылган жол менен биз насаат кылган болсок, мына ошондо биз жакшылыкка жетебиз. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, мына ушул нерсени жакшы аныктап билип алалы. Мусулман баласы мейли эркек болобу, аял болобу, Алла Тааладан, анын элчисинен кандайдыр бир буйрук кабар келген болсо, ошого кыңк этпей баш ийишибиз керек. Биздин шариятыбызда мусулман башчыларына насаат айтуунун жолу ачык айкын келип атат, сахабадан түшүндүрүп берип атат. Жана ошондой эле мына Имам Ахмад Муснад китебинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн келет. Эгерде кимде ким өзүнүн мусулман башчысынан бир кандайдыр туура эмес ишти көргөн болсо, аны ачык айкын жар салып айтпасын. Ошол кишинин колунан алып өзүнчө барып айтсын. Кабылса жакшы, кабыл кылбаса ал ошол адам өзүнүн милдетинен кутулду деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын айтып жатат. Биз мына ушуну пайдаланалы. Ушул жол менен насаат кылалы.